жүрсөң. Акырым алыстыкта жайгашкан чуңкурчак капчыгайы деңиз деңгээлинин 2400 метр бийиктикте жайгашкан. Статистикага таянсак, акыркы учурда көпчүлүк элдер активдүү эс алууну тандашат. Адистердин айтымында, эгерде сизде терс энергия чогулган болсо, сөзсүз түрдө активдүү спорттун түрү менен жеңилденсеңиз болот экен. Я уже не первый раз на Чунгурчаке, и, если честно, зиплайн мне очень нравится. Азыр биз Чуңкурчак жайлоосунда турабыз. Бул жерде Зиплайн деп аталган аттракциондун түрү бар. Обрыв вон там. Еще это точно надежно? Я надеюсь. Шамал менен жарышып тоодон жерге тез ылдамдыкта учкан зиплайнга түшөм дегендер көп. Албетте бул аттракцион соонун дем күч берет экен. Достор, мынакей мен азыр зиплайн менен ылдый түшкөн атам. Бул зиплайндын узуну 600 метр экен. Ал эми ылдамдыгы адамдын салмагынан көз карандай. Салмагыңыз бир 60 килограмм болсо, анда сиздин ылдамдыгыңыз 40-45, саатына 40-45 чакырымды өтөт экенсиз. Анда эмесе кеттик, жүрөгүм дакылдап атат. Что у вас в полете крутить для равновесия, чтобы вас не крутило. Көз коркок демекчи, бийиктикте көрүп коркунуч болбосо, зиплайнда түшкөндө ошол сезим жоголуп кетет экен. Чындыгында ичиңизде чогулган терс энергиядан арылат экенсиз. Бул жерде иштеген инструкторлордун айтымында, узундугу 600 метр болгон аралыкты 1 минутага жетпеген убакытта өтөт экенсиз. Сонун экен, аябай жакшы энергия алдык. Келген конокторубузга дагы аябай жагып атат. Приезжаю, для многих интересен просто свежий воздух. Быйыл туристтер абдан көп келишти. Көбүнчө Бириккен Араб өлкөлөрүнөн келгендер. Биздин жерибизге, суубузга суктанып кетишет. Ал эми аттракцион тууралуу сөз кылсак, эч коркпой эле түшсөңөр болот. Атайын тартылган жиптер 1 тоннага чейин салмак көтөрөт. Мындай жиптен коопсуздук үчүн экөө тартылган. It's so nice and you will be happy with your family. Thank you. Дүйнөдөгү эң узун зиплайн Бириккен Араб Эмиратында жайгашкан. Анын узундугу 2083 метр, ал эми учканда ылдамдыгыңыз саатына 160 чакырымды басат. Мына бул Чуңкурчак жайлоосунда жайгыш спорттун ар кайсы түрү менен машыксаңыз болот. Жайында мисалы зиплайн менен түшсөңүз, ал эми кышында Лыжа, сноуборд жана чана тээп эс алсаңыз болот. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук 1-канал, Замана студиясы. Largos estos días, más largas las noches.